Эгерде бул мыйзам кабыл алынып калса, баягы закон артка иштебейт да, мыйзам артка иштебейт туурабы? Ошого макулсуз да? Бул мурунку анда действующий, мурун иштеп кеткен экс президенттерге бул мыйзам иштебей калат. Кийинки келечектеги президенттерге иштеп калат да. Башка президенттерге иштейт. Мыйзам артка күчү болбойт. Ишылып Сооронбай Жээнбековго бул мыйзам долбоору иштейт. Менимче бул өтө туура эмес. Өзү Сооронбай Жээнбеков 2019-жылда Атамбаевке карата мыйзам долбоорду атайын чыгарып, Конституцион палатага кайрылышып, мына керек болсо 6-чакырылыштагы депутаттар аны колдошкон. Эчтеке болгон эмес. Ошондуктан менимче ошол учурда өчүндү алганда жизнь бумеранг деп коет го. Жизнь бумеранг. Мына вот өзү көрсүн аны дагы. Ошо келди. Менимче бул дагы сабак болот башка президенттерге. Себеби биз ушундай кылбасак, анда какой смысл вот этого закона? На Садыра Жапарова распространять? Он пока работает президентом. Я думаю, что надо обратную силу закона обязательно предусмотреть. Көптөгөн иштерди кылгандан кийин бир туура иш кылат, бир туура эмес иш кылат. Билип билбеген каталар да албетте болот. Андан кийин бир нерсени да унутпашыбыз керек, ушул президент жана государственный тайна деп атпайбызбы? Ошолорго ээ болот. Депутаттар айтпады, эми президент болгондо ал көп мындай өзүнө рисктерди алат. Көп рисктерди алат. Душман күтөт. Мамлекеттин чечимдерине кол коет. Башка мамлекеттер менен сүйлөшөт. Бирөөгө жакшы көрүнөт, бирөөгө жаман көрүнөт. Ошо негизинде бул экс президент деген статус мыйзам менен берилип атат. Мунун баардыгы практикадан алынып көрүнгөн нерсе деп мен ойлойм да. Бул мыйзамды кабыл албасак, жакынкы 20 жыл, 30 жылдын тегерегинде биздин резиденцияга президенттер, экс президенттер батпай кетет. Бизде резиденция эмес, экс президенттердин шаарчасы болуп калат. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети экс-президенттерди артыкчылыктардан ажыратуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Демилгенин автору депутат Жеңишбек Токторбаев, эгер бул мыйзам кабыл алынса, артка иштебей турганын, демек экс-президенттер Сооронбай Жээнбеков менен Роза Отунбаевага тиешелүү эместигин айтты. Ал эми эл өкүлү Дастан Бекешев мурдагыларга дагы тиешелүү боло тургандай кылуу зарылчылыгын айтты. Токторбаев муну 100% колдой турганын, өзү дагы ошондой болушун каалап жатканын, эгер мыйзамга дал келүүчү сунуштары болсо, биргеликте иштеп чыгууга даярдыгын айтты. Ал эми Нурланбек Азыгалиев президенттиктен кеткенден 5 жылдан кийин экс макамынан ажыратууну сунуштады эле мурдагы төрага. Учурдагы депутат Дастан Жумабеков айтылып жаткан демилгелер орунсуз экенин билдирди. Ошондой эле ал экс президентти өмүр бою мамлекеттик кайтарууга алуу, үй бүлө мүчөлөрүнөн бери акысыз медициналык тейлөөнү укуктарын берген норманы өзгөртүүсүз калтырууну сурады. Демилгечи депутат ага макул болду. Берлей кетсек, Жеңишбек Токторбаев, экс-президент резиденциядан кетип, жан сакчыны өзү каржылоо сыяктуу артыкчылыктардан ажыратуучу мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Мыйзамдарда белгиленгендей президенттин айлык маянасынан 75% өлчөмүндө алат. Урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор, мына мамлекетибизде 5 президент иштеп кетти. Президент болуп иштеп кеткен биздин экс-президенттердин бир дагы жарды, кембагал, колунда жок, айдаганга машинеси жок, жашаганга үйү жок, президентти көргөн жокмун. Ал коомчулук жакшы эле байкап турат. Андан тышкары президент гана эмес, анын тегерегиндеги өзүнүн бир туугандары, айланасындагы жүргөн кишилер, ошондой эле жада калса шопурларына чейин аябай байып мамлекетибизге доо келтирди. Урматтуу коллегалар, демилгеленген мыйзамдын долбоору биринчиси экс-президентке мамлекеттик дачалардын бири өмүр бою пайдаланууга берилет деген ченемди алып салуу.
экс-президент, жаңы шайланган президент кызматына киришкен учурдан тартып 1 айдын ичинде президенттин мамлекеттик резиденциясынын аймагында жайгашкан мамлекеттик үйдү пайдаланууну токтотот. Экинчи, Кыргыз Республикасынын президентин кошпогондо президенттин мамлекеттик резиденциясында убактылуу жашаган кызмат адамдары жашаган үйлөрдүн коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрү анын акысын өздүк каражаттарынын эсебинен төлөнсүн деген ченемди сунуштап жатабыз. Урматтуу коллегалар, резиденцияда президентти кошпогондо Жогорку Кеңештин төрагасы, Министрлер комитетинин төрагасы, Жогорку соттун төрагасы, Конституциялык соттун төрагасы, ошондой эле башкы прокурор. Үчүнчү, Кыргыз Республикасынын экс-президенти мамлекеттик кайтарууну жеке каражаттарынын эсебинен пайдалансын деген сунушту киргизип жатабыз. Ошондой эле медициналык тейлөө кызматтарын акысыз колдонот деген ченемди дагы алып салуу. Эл катары медицина кызматтары менен колдонуу сунушталууда. Төртүнчү, экс-президенттин байланыш каражаттары эл менен бирдей өз каражаттарынын эсебинен колдонуусу сунушталууда. Мыйзамдын долбоорун депутаттарыбыз колдоп, президент кол койсо, экс-президенттер аэропорттон жана башка бекеттерден расмий адамдар жана делегациялар үчүн арналган залдардын акысыз пайдаланууга укугу жана президенттин айлык акысынан 75% өлчөмүндө пенсия укугу гана сакталат. Урматтуу коллегалар, өнүккөн мамлекеттерде, мына боордош бир тууган мамлекетибиз Туркияда, мына экономикасы өзүңүздөр жакшы билесиздер, дүйнө жүзүндө 20-орунда турат. Ушул жердеги Түркия мамлекетинде дагы экс-президенттер бир гана пенсия менен чектелет экен. Урматтуу коллегалар, урматтуу чакырылган коноктор, мен ойлойм, ушул мыйзам долбоорун колдоп бересиздер деп, анткени бул мыйзамды кабыл албасак, жакынкы 20 жыл, 30 жылдын тегерегинде биздин резиденцияга президенттер, экс-президенттер батпай кетет. Бизде резиденция эмес, экс-президенттердин шаарчасы болуп калат. Ошон үчүн, урматтуу коллегалар, ушул мыйзам долбоорун колдоп беришиңиздерди мен сизден суранам. Ошондой эле алымча кошумчасы болсо, өзүңөрдүн сунушуңуздар болсо айтсаңыздар, мен буяка жазып силер менен чогуу биргеликте экинчи окуудан карасак. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Суроолор болсо рахмат. берсеңиздер. Жеңишбек Шурматович, урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Нурбек Өмүрбековичте сөз. Рахмат. Чолпон алайын. Менде мындай суроо бар эле. Жеңишбек Шурматович, айтсаңыз, азыркы ушул мыйзам кабыл алсак, биз мурунку экстерге дагы тиешеси болобу же кийинки азыркы действующий иштеп аткан экс болгондо ошондон башталабы? Бул мыйзам кабыл алынгандан кийин булар закон обратной силы не имеет. Бул экстерге колдонулбайт, эми мындан кийинки президенттерге колдонулат. Мындан кийин. Ошо мен айтам да, анткени тиги өкмөттөн баягы корутунду берген турбайбы? Ооба. 9-беренесинде жазылып турат да, мисалы, жоопкерчилик белгилөөчү же күчөтүүчү жарандарга, юридикалык жактарга жаңы жоопкерчилик жүктөөчү же болбосо алардын абаларын начарлатуу ченемдик укуктук актыларга артка карата колдонулбайт депчи, ошол боюнча закон обратной силы не имеет дегенде. Окудум, туура. Мен ошону эле тактап коеюн дегенде ошол боюнча. Туура айтасыз. Анда эгер биринчи окуудан концепциясы кабыл алып берсек, дагы сунуштарыбызды беребиз анда. Мейли. Ошол. Сиз жана охрана бүт баарын киргиздиңиз да баарын, ошол боюнча. Ооба, эгер охрананы да алып салынат да. Охрана болот, бирок за свой счет. Ал бул деген эме ошол жери мен карабай калып турмун, мындай бар да. Эме кылыш керек да, бу жерде дагы охрана болгондон кийин гос охрана деген ал эмеге төлөп ала албайт анданчы. Ошол эки туура эмес болуп калган, ошону алып коюш керек да. Ооба.
Абдан Нурбек Өмүрбекович абдан туура айттыңыз. Жана өткөн мамлекеттик күзөт жөнүндө мыйзамдын экс-президенттикке толук өлчөмдө мамлекеттик күзөт берилген деп белгиленген. Биз буну мамлекеттик күзөт жөнүндө мыйзам жаңы редакциясы Жогорку Кеңештин 3-чү окуудан кабыл алынып калганда, бирок мен ошондо бул сунушумду берсем, сиздин долбоор мыйзам кабыл алынгандан кийин да карайбыз деп четке кагылган да. Жок, мен эмени айтып атам. Биз эми баягы алар гос органга, мисалы, СБОга акча төлөп охрана ала албайт, ошону эле айтып атам. Туура эмес болуп калат, ошону алып коюш керек дейм да. Башка жактан эмесин ала берсе болот, частный болобу же кандай болобу, охрана акчасын төлөп ала берсин да, ошол. Туура айттыңыз, Нурбек Алымбекович. Мен ошол жерде тиги эми охранасы боюнча дагы орто эсеп менен мындай эсептерди чыгардык. Bir айдоочу, bir охрана, эки адамдын айлыгы айына 50 сомдон болгондо, 50 миң сомдон болгондо 100 миң болот экен. Андан башка автомашина, күйүүчү майлар орточо эсеп менен бир жылда бир экс-президентти коргоого в пределах 2 миллион сом кетет экен да. Ошону дагы үнөмдөп калабыз. Жок, сиз могу 13-чү беренеге эме кылып атпайсызбы, тиги мына сизге окуп берейинчи. Кыргыз Республикасынын экс-президентине укуктук, социалдык жана башка кепилдиктер деп атат. Кыргыз Республикасынын экс-президенти жеке каражаттардын эсебинен бул мамлекеттик дегенди алып коюш керек да биз. Мамлекеттик ошого. Мамлекеттик дегенди алып коюш керек. Ошону алып коюш керек дагы экинчи эмеде окууда да биринчисин колдоп беребиз. Мыйзамды Рахмат. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Кийинки сөз Дастан Арсбековичте. Рахмат. Рахмат. Урматтуу Жеңишбек Токторбаевич, эми мыйзам долбооруна кээ бир беренелерине менин көз карашым башка да. Ошого сиз макул болсоңуз, экинчи окууда ошону оңдоп түздөсөк. Жана башында сиз айтып кеттиңиз, эгерде бул мыйзам кабыл алынып калса, баягы закон артка иштебейт да, мыйзам артка иштебейт туурабы? Ошого макулсуз да? Бул мурунку анда действующий, мурун иштеп кеткен экс-президенттерге бул мыйзам иштебей калат. Кийинки келечектеги президенттерге иштеп калат да. Эми ошого байланыштуу могу 13-чү берене Кыргыз Республикасынын экс-президентинин укуктук, социалдык жана башка кепилдиктери деген аталыш менен 13-чү берене ушул мыйзамдын. Мурункусунда Кыргыз Республикасынын экс-президенти Кыргыз Республикасынын аймагын чегинде мамлекеттик күзөт жөнүндөгү мыйзамдарда каралган чаралардын толук көлөмүндө өмүр бою мамлекеттик кайтарууда болот. Ошентип жазылган. Действующий редакциясында. Действующий редакция. Сиз болсо Кыргыз Республикасынын экс-президенти жеке каражаттардын эсебинде мамлекеттик кайтаруудан пайдаланууга укуктуу деп баягы өзүнүн алган айлыгынабы же пенсиясынабы жалдаса болот деп атасыз да? Ошондой түшүнүктүү. Либо топтогон байлыгынан. Эми Жеңишбек Токторалиевич, биз президенттерди таза иштесин, мамлекет үчүн кызмат кылсын деп эл шайлайт да, туурабы? Андан кийин таза иштеген, эл үчүн иштеген, чынчыл президенттер иштеп, анан кызматтан кеткенден кийин мыйзамдуу анан пенсиясына жашайт деп биз пенсияга чеберебиз да. Жана сиз айткан мурунку алып жүргөн айлыгынын 75% ошо пенсияга таралат да. Анан ошо пенсиясына жашайбы же ошо пенсиясын алган пенсиясына жанагы күзөт кылган күзөтчүлөргө береби да? Анда үй бүлөсү бар. Бирок эми президент болуш да оңой эмес, аны эл шайлайт. Канча деген ошол мөөнөттө мамлекеттин жүгүн көтөрөт. Эми бирөөгө жакшы көрүнөт, бирөөгө жаман көрүнөт. Эл аралык келишимдерге кол коет. Ошондой иш-чараларда көбүн мындайча айтканда риск менен жашайт да. Элге таза ниет менен кызмат кылган президент кийин мөөнөтү бүткөндөн кеткенден кийин анан биз мындай аларга чеберилген нерселерди алып койсок, мен туура эмес деп ойлойм да. Бул мамлекеттик эл тарабынан да, мамлекет тарабынан да бир аз кыянаттык кылып, ага мындай жаман мамиле кылып койгон негизди мен эсептейм да. Ошондуктан мен ушул 13-чү беренени өзүн мурунку азыркы иштеп аткан беренени катары эле калтырып койсоңуз деген сураныч, макул болсоңуз. Мамлекеттик
күзөттү колдонуу иретинде. Эми ал көптөгөн эми кандай деп сөз менен жеткирсем, бирок элге таза кылган президенттер чыксын деген ниеттемин да. Рахмат. А эгерде мындай нерселерди алып койсок, анда ал ошо кийинки жашоосун ойлоп, жана сиз айтып аткан коррупциялык элементтерге барып, акча топтоо иретинде иш кылып коюшу мүмкүн да. Кийинки келечегин ойлоп. Ана ушул жагын да ойлосок, биз эми жакшы ниет менен мамлекетке таза кызмат кылган президент болсун деген ниет менен мен ушуну айтып атам да. Рахмат. Оюңуз кандай? Ушул беренеге. Урматтуу Дастан Артысбекович, мен сизди колдойм. Жана башында айтып кеттим, эгер кошумча алымчалар болсо, сиздер менен, урматтуу депутаттар, сиздер менен чогуу бирде ошол мыйзам долбоорун карайлы. Бирок мен сиздин сөзүңүзгө кошулам, эгер таза президент, адилеттүү президент, кыргыз элибизге, мамлекетибизге, элге, журтка кызмат кылган президент болсо, эч кандай сөз жок. Мен макулмун, сизди колдойм. Эми азыр көрүп атпайсызбы, мына бизде 5 президент келди, мындай полномочия, мындай привилегияларды эч ким колдонгон жок да. Бирөө Москвада качып жүрөт, бирөө Белоруссияда качып жүрөт, бирөө дагы бир жакта, дагы бирөө да бир жакта жүрүшөт. Мен ошон үчүн айттым да, эгер таза адилеттүү президент болсо, мен сиздин ушуңузду колдойм. Эгер туура эмес саясат жүргүзүп, жанагындай коррупция шектелип байыган президент болсо, элди талап, тонуп жеген президент болсо, анда мен каршы болом. Мен да сиздин оюңузга кошулам, Жеңишбек Токторбаевич. Бирок эгерде ошон сиз айтып аткандай президенттер болсо, элдин ырыскысын жеген, элдин мамлекеттин казынасына кол салган президенттер болуп калса, ал да өзү мыйзам менен каралганда, аларга мынакей иш козголот. Иш козголуп, Генеральный прокуратура, жогорку кеңеш макулдук берип, алар мыйзам алдында жооп берет. Эгерде ошондой кылмыштык иштери көрүнүп калса, ошондой кылмыштык иштерге барса, ал мыйзам менен каралып, анын экс президент деген статусу алынып, ал жоопкерчиликке тартылат. Ал мыйзамда так көрсөтүлгөн. Жана сиз айтып аткан ой, эгерде ошондой иштерге барса, ал мыйзам менен каралган, анын жоопкерчилигин караганга да мыйзам жол берет. Туурабы? Ошондуктан мен ойлойм, бул 13-чү беренени мен макулмун, Дастан, макулмун, сиздер менен чогуу алымча кошумчалар болсо кошолот. Анан могу 10-чу статья -1 менен 10-чу статья анан кийин -4 деп жаңы киргизипсиз, бирок бири-бирине карама-каршы келип калып атат да. Ошону тактоо иретинде, мисалы, мурункусунда коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөө Кыргыз Республикасынын президентинин кошпогондо убактылуу жашаган кызмат адамдарынын жеке каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт. Мен буга макулмун. А бирок кийинки 10-4кө сиз мындай деп кайра киргизип коюп атасыз, жаңы редакция кылып. Кыргыз Республикасынын экс-президенти жаңы шайланган Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришкен учурдан тартып, 1 айдын ичинде Кыргыз Республикасынын президентинин мамлекеттик резиденциясынын аймагында жайгашкан кыймылсыз мүлк объектилерин пайдаланууга токтотулат депчи. Ошондо экөө карама-каршы келип калып атат да, биринчисине сиз айтып атасыз, ал өзүнүн каражаты менен жашаса болот. Жана свет, коммуналдык услугаларын төлөгөнгө макулдук берип атасыз да. А бирок бул жерде кайра жаңы киргизип аткан редакцияга жаңы шайланган президент келгенден кийин тиги чыгып кетсин деген мааниде болуп калып атат да, экс-президент. Урматтуу ошол экөөнүн кайсынысына? Урматтуу Дастан Артбекович, бул экс-президент, мына кыска жалпак тил менен айтканда, мөөнөтү бүткөндөн кийин болду, ал киши аятта жашабайт. Ал үйүнө барып жашайт. Сумки в руки домой. Болду, ушундай маселе. А тетиги төлөмдөр боюнча, Дастан Артбекович, мен сизди түшүндүм. Мен абдан жакшы түшүндүм. Төлөмдөр боюнча ошол мезгилде иштеп жаткан деп айтып атпаймынбы? Азыр, допустим, мына урматтуу Садыр Нуркожоевич президент болсо, ошол жерде 5 бийликти, 4 бийликтин өкүлдөрү жашап атпайбы? Башкы прокурор, жогорку соттун төрагасы, Конституциянын төрагасы, Министрлик кабинетинин төрагасы, жогорку кеңештин төрагасы, ошолор төлөп жашасын деп атам да, төлөп, бекер эмес. Коммуналдык услуга төлөп жашасын. Башка кызмат адамдары. Иә. Башка кызмат адамдары. Башка кызмат адамдары төлөп жашасын. Түшүнүктүү. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз төлөп жашайт экен, Булак эмекенде законом не закреплен. Рахмат. Жеңишбек Маматович, вообще, конечно, знаете, с учетом нашей экономики, с учетом всех последних событий, это
правильно поставлены вопросы, правильно вообще разработана концепция. Государство не в состоянии за всех и все платить. В конце концов, люди должны и сами о себе тоже позаботиться. Заслуги, конечно, президентов, экс-президентов никто не умаляет их достоинства. Но жизнь такая штука, что постоянно находиться на шее государства, это на самом деле тяжело, я с вами согласна. Единственное, у меня такой момент, статья 10, прим. 1. Здесь понятие четко написано: статус государственной резиденции. Вы сюда включаете часть 2. Оплата коммунальных услуг производится за счет личных средств временно проживающих должностных лиц, за исключением президента. Очень, я с этим полностью согласна, с данным пунктом. Просто чисто технически я думаю, что в статусе госрезиденции вот этот пункт, он неправильно сюда включен. Я думаю, вот здесь вот вам нужно будет немножко поработать и этот пункт включить. Принято. Почему? Потому что на самом деле все, кто проживает в госрезиденции, они должны оплачивать и содержать то, значит, жилье, которое предоставляет государство за счет тех средств, которые он имеет лично. Потому что там проживает и семья, там и члены семьи, некоторые родственники. То есть, я же говорю, это очень тяжелое бремя для нашего государства. Поэтому я здесь с вами соглашусь, единственное, чисто в техническом плане, я думаю, мы поработаем. Спасибо большое. Спасибо огромное. Все. Замечание принято. Рахмат Гүл Ахматкуловна. Кейинги сөз Нурланбек Асанбековичте. Рахмат чоң, урматтуу төрайым, урматтуу Чолпон Алыевна, уруксат берсеңиз мен де сизди бүгүн куттап кетким келет. Биздин комитетибиздин төрайымы болдуңуз. Ишиңизге ийгилик каалайм. Ойлойм, ошо сиздер менен биргеликте биз буюрса кыргыз элибизге, кыргыз жерибизге, мамлекеттин өсүп өнүгүүсүнө ылайык мыйзамдарды бирге чыгарабыз, элибизге кызмат кылабыз депчи. Урматтуу Жеңишбек Шарманович, мен сизди абдан туура түшүнөм. Баягыда да бул маселени бир топ талкууга алганбыз. Биринчи президентибиз кайда, экинчи президентибиз кайда, үчүнчү президентибиз кайда, туурабы? Ооба. Дастан Арчибекович да туура айтып кетти. Албетте биз эми ишеничибизди эч качан жоготпошубуз керек. Жакшы дагы ойлойм, ушу алдыда дагы жакшы деген президенттер болот. Элине кызмат кылат, жерине кызмат кылат, Кыргызстандын желегибизди көкөлөтөт дегендейчи. Андан кийин менин мындай бир сунушум бар эле. Экс-президенттин статусу боюнча бул маселе көтөрүлүп атпайбы дечи? Күзөт маселеси, андан кийин ошол резиденцияда жашай алабы, жашай албайбы депчи. Ал президент дагы келип 5 жыл бою элине кызмат кылат. Туура айтасыз. Көптөгөн иштерди кылгандан кийин бир туура иш кылат, бир туура эмес иш кылат. Билип билбеген каталар да албетте болот. Андан кийин бир нерсени да унутпашыбыз керек, ушул президент жана государственный тайна деп атпайбызбы? Ошолорго ээ болот. Мен ойлойм, ушул экс-президенттерге мындай баарын эле алып салбастан бир мөөнөт ичинде 5 жыл койсок, 5 жыл койсок, ошо 5 жылдын ичинде мамлекетти бир камсыз кылса, түшүнүп атабыз, экономика абалды да түшүнүп атабыз. Мен ойлойм, эми жана алдыда жакшы келечеги кең күндөр бар. Андан кийин ошол баарын эле алып салбай, ошо күзөттү 5 жылга калтырганга бир кандай болот, ошону бир карап көрбөйсүздөрбү? Мейли. Мен ойлойм, ошо экинчи окууга чейин бир топ талкуулар болот, коомдук талкуулар болот. Анткени бул мамлекеттик сыр деген өзүңүз да жакшы билесиз. Ал киши ошол ээ болгондон кийин өмүр бою ошо мамлекеттик сырды сакташ керек. Ошону бир карап койсоңуздар, Жешбек Шаманович. Мен түшүндүм, урматтуу Нурлан Асанбекович. Сиздер менен чогуу бирдикте алымча кошумчаларыбыз сиздер менен чогуу бирдикте мыйзам долбоорун жазабыз. Жекелем менен эмес, сиз менен мынакей урматтуу депутатыбыз Дастан Арчибекович да айтып кетти, урматтуу депутатыбыз Гүл Кожомкулова да айтып кетти. Баары силер менен чогуу биргеликте кошумча алымчалар болсо кошуп, сиздер менен чогуу бирге кабыл алабыз. Рахмат чоң. Рахмат. Кейинги сөз Бекимбек Акимовичте. Урматтуу Райым, саламатсыңар, урматтуу кесиптештер, чакырылган коноктор. Биринчиден Чолпон Алыевна, сизди палатада чоң добуш менен биздин комитетке төрага болуп шайланышыңыз менен куттуктаймын. Кудай буйруса ойлойм.
бирге биздин комитеттин иштерин астыга жылдырабыз деп. Биринчи менин ой пикирим, Жеңиш Шермаматович, бул мыйзам керек. Тура биз азыр мына экс-президенттер боюнча сүйлөп атабыз, бирок негизинен экс-президенттерибиз бизде мисалы айтсак, Акаев менен Бакиевди экс-президент дей албайбыз юридически. Себеби алар арыз жазып берген. Булардын баардыгынан баштары тарткан да. Бирок азыр жашоо көрсөтүп атат. Бул мен жеке пикирим. Жеңишбек Токтаралиевич. Жакшы иштеген президент өзүнө душман ашырат да. Билебиз да, 30 жылдын ичинде канча деген коррупционерлер бар, чиновниктер бар, менмин деген байыгандар бар, элдин эсебинен, элди бюджетке кол салгандар бар, туурабы? А жакшы иштеген президент, значит, өзүнө ошончолук душман ашырат да. Сиз резиденция боюнча туура айттыңыз, буну мен колдойм. Биздин резиденциябыз резиновый эмес, орусча айтканда. Ал жерге бара-бара батпай калышы мүмкүн, бир сиз айткандай президентский городок болуп калышы мүмкүн, шаарча болуп калышы мүмкүн. Бирок күзөт керек деп ойлойм да. Мен сизге сунуш экинчи окууда ушуга өзгөртүү киргизсек, себеби дегенде кайсы гана президент болсун, же мына мамлекеттик кызматкер болсун, эгерде ак иштеп, эл үчүн иштеп, Кыргызстандын эли үчүн иштеп, иштеген адамды мамлекет күзөт менен камсыз кылыш керек дейм. Анан татыктуу жашоо болуш керек. Иштеп баардыгыбыз эле эртели кечпи пенсияга чыгабыз. Пенсияга чыккан кезде мамлекет тарабынан ал адамдар күзөт тарабынан алардын пенсиясы каралыш керек деп ойлойм. Жеңишбек Шерматович сунуш эми экинчи окууда ушул өзгөртүүлөрдү киргизсек, эгер макул десеңиздер. Рахмат, менде суроо жок. Рахмат чоң сизге. Сунуш кабыл алынды. Рахмат, кийинки сөз Дастан Далабаевичте. Чолпон Алыевна, чоң рахмат. Биринчиден сизди дагы мен куттуктайм. Мен ушул комитетте болбосом дагы, бирок бул мыйзам долбоору өтө кызыктуу. Мен Жеңиш Шерматовичти ушул мыйзам долбоорду колдойм, бирок бир жактан азыр угуп алдым. Жазылбайт элем да, бирок мына сиз айтып атасыз, бул башка президенттерге иштейт, мыйзам артка күчү болбойт. Ишылып Сооронбай Жээнбековго бул мыйзам долбоору иштейт. Менимче бул өтө туура эмес. Өзү Сооронбай Жээнбеков 2019 жылда Атамбаевке карата мыйзам долбоорду атайын чыгарып, Конституцион палатага кайрылышып, мына керек болсо 6-чы чакырылыштагы депутаттар аны колдошкон. Эчтеке болгон эмес. Ошондуктан менимче ошол учурда өчүндү алганда жизнь бумеранг деп коет го. Жизнь бумеранг. Мына вот өзү көрсүн аны дагы. Ошо келди. Менимче бул дагы сабак болот башка президенттерге. Себеби биз ушундай кылбасак, анда какой смысл вот этого закона? На Садыра Жапарова распространять? Он пока работает президентом. Я думаю, что надо обратную силу закона обязательно предусмотреть. Жеңиш Шерматович, я хотел бы вот здесь, в этой части вас поддержать. Потому что жизнь бумеранг, он через депутатов протаскивал. Здесь, я вам скажу, давление было сильное с администрации президента. Было. Вплоть до того, что вот ты будешь не с нами, ты в следующий раз на выборы никуда не попадешь. Разные разговоры, ты смотри, подумай, что только не говорили. Поэтому я считаю, что вот Дастанбек Артисбекович өзү дагы билет, көпчүлүк депутаттар ошон үчүн колдошкон, катуу эле колдогон. Иши керек болсо даже жыргап эле ошол мыйзам долбоорду өткөргөнбүз. Но бул маселе Жеңиш Шерматович, мен билбейм, өтөбү өтпөйбү. Себеби мындайда 20-жылда биз билбейбиз, октябрь айында кайсы себеп менен Сооронбай Жээнбеков кетти. Мүмкүн ал кетип айткан эле да, мага хотя бы ошол статусту сактап бергиле. Может быть, мы же этого не знаем с вами, может быть, у нашей действующей власти есть какие-то обязательства. Но я не хотел бы, я хотел бы наоборот к Садыру Жапарову обратиться, чтобы он не связывал себя никакими обязательствами. Он президент Кыргызской республики, он никому не обязан, не должен. В свое время Сооронбай Жээнбеков то же самое говорил, он Атамбаеву не должен. Никто никому не должен. Он все, он избран народом,
Я думаю, он не должен себя связывать никакими обязательствами, если они даже есть. Поэтому ошол мыйзам өтүүгө эми билбейм кандай шанс бар, но через это законопроект как раз много чего покажет. Но я надеюсь, он пройдет, я надеюсь, что сам президент подпишет его, этот закон, депутаты поддержат. Мен колдойм. Рахмат. Урматтуу Дастан Далабаевич, мен сизди абдан урматтайм, сыйлайм. Абдан ошо биздин сафта активный депутаттардын бирисиз. Сиздин айтканыңызды мен 100% колдойм. Мына такайлуу угуп жүрөсүз, мен Сооронбай Жээнбеков боюнча оюмду. Мне, конечно, хотелось бы этот закон подписал наш уважаемый президент, но уж мындай обратно сил не имеет теме. Давайте вместе с лермен чогуу иштеп чыгалы. Кандай жолдорун тапса болот, кантип иштеп чыкса болот. Мен макулмун. Сунушуңузду колдойм, урматтуу Дастан Далабаевич. Конечно, хотелось бы ал кишилерге деле ушул закон иштеп, бардык президенттерге бирдей шарт түзүлсө жакшы болмок. Рахмат чоң. Рахмат. Дастан Артисбекович сөз сурап атат. Рахмат. Мен атым айтылып кетти. Эми Дастан Далабаевич, депутаттын өзүнүн статусу бар, депутаттын өзүнүн иши бар, мыйзам менен камтылган. Биз бардыгыбыз кыргыз мамлекети, биз ушу мыйзамдын алдында бардыгыбыз тең укуктабыз. Сот жана мыйзам алдында бардыгыбыз Кыргызстандын жарандары бардыгы бир укукта. Анан эми ар бир депутат ар кимдин өзүнө берген сөзүнө, сүйлөгөн сөзүнө, берген добушуна ар бир депутат өзүнө жооп берет. Бул да мыйзамда камтылган. Анан сиз жалпысына мындай тигиндей деп айтып кеттиңиз. Эгерде сизде ошондой ойлор болсо, ошондой далилдер болсо, анда сот бар. Сотко кайрылыңыз, далилдеңиз. Анан мындай коомчулукка сүйлөп, коомчулукка айтып коеюн деген ой пикирден алыс болуңуз. Сиз мындай нерсени далил менен сүйлөңүз, Дастан Далабаевич. Ар бир депутат өзүнүн добушуна жооп бериш керек. Эгерде сизде ошондой далилдер болсо, анда пожалуйста. Анан эми Жеңишбек Шермаматович, эми биз мыйзамды сыйлайбыз, сиз да мыйзамды сыйлайсыз. Мыйзам алкагында биз иш кылабыз. Эгерде депутаттар да суроо берди, бул мыйзам артка иштейби, иштебейби, обратного сила имеет или нет дегенде сиз айттыңыз, туура айттыңыз, жооп бердиңиз. Анткени министрлер кабинетинин жообу турат, мыйзам ошондой деп. Так көрсөтүлүп атат, биз мыйзамга баш ийишибиз керек. Анан жанагы 13 статьяны Жеңишбек Шермаматович, Нурлан Асанбекович да суроо берди. Башында жана мен сизге суроо бергенде сиз макул болдуңуз. Бул 13 статья калганга өзүнүн баягы мурунку редакциясы, азыркы редакциясы иштегенге макул болдуңуз. Мен ойлойм, сиз ошо сөзүңүзгө турасыз го депчи. Нурлан Асанбекович айтып кетпеди, 5 жылдан кийин алып койсо болот депчи. Мен ага каршымын. Бул калыш керек. Эми президент түбөлүктүү жашабайт. Президент деле бир жашка келгенде ал деле бул дүйнө менен коштошот. Туурабы? Коштошот. Бир жашка келгенде, Кудайдын берген жашка келгенде коштошот. Бирок жана жогоруда депутаттар айтпады, эми депутат президент болгондо ал көп мындай өзүнө рисктерди алат. Көп рисктерди алат. Душман күтөт. Мамлекеттин чечимдерине кол коет. Башка мамлекеттер менен сүйлөшөт. Бирөөгө жакшы көрүнөт, бирөөгө жаман көрүнөт. Ошо негизинде бул экс-президент деген статус мыйзам менен берилип атат. Мунун бардыгы практикадан алынып көрүнгөн нерсе деп мен ойлойм да. Ошондуктан 13 статья калсын өзүнүн редакциясы менен деген сунушту айткым келди. Рахмат. Рахмат, Дастанбек Артисбекович. Дастан Далабаевич. Суранычы чолпон. Жок, мен бул жок айтыш жок. Мен депутаттарга тийишкен жокмун, жаман сөздөрдү айткан жокмун. 6-чы чакырылышта просто Дастанбек Артисбекович чогуу иштеген. Ошондуктан айтып калдым да, аны жамандап андан эмес. Просто ошол учурда как раз Дастан Артисбекович спикер болгондо, ошон үчүн күбө катары ошону айтып атам да. Рахмат, урматтуу депутаттар, суроолор жок. Анда эмесе өзүңүздөрдүн алдыңыздарда корутунду турат. Бул жерде бирок чакырылгандардан кагазын берип койсунбу? Ушул маселе боюнча чакырылган Усенова Эльмира Валентиновна, Кыргыз Республикасынын иш башкарылмасын аткаруучу директорунун орун басары экен. Өзүңүздүн корутундуңузду айтып койсоңуз, ошону анан кийин добушка коеюн.
Бүгүнкү күндө биз ойлоп атабыз, урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы? Кандай мыйзам кабыл алынса, ошол мыйзамды аткарууга биз даярбыз. Бүгүнкү күндө мынакей биз маалыматты бердик, канча дачаларды экс-президенттер ээлеп отурганын, жана клиникалык больницада, спецбольницада обслуживаниеде болуп аткандарын. Все, рахмат. Болду да, сөзүңүз. Урматтуу депутаттар, корутунду өзүңүздөрдүн колуңуздарда бар. Анда эмесе, менин оюм боюнча, азыр биринчи окууда концепциясын жактыруу боюнча добушка коем, урматтуу депутаттар. Ушул жердеги айтылган бардык депутаттардын сунуштарын, айтылган эмелерин бүт бардыгын комитет экинчи окууга Жеңиш мырза менен биргеликте даярдап, экинчи окууга ушулардын кошумча алымчалар менен алып келесиздер. Анда эмесе концепциясы жактырылсын деп добушка коем. Добуш бериңиздер. Каршы жок, маселе өттү. Рахмат сизге. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар.